башкы демөөчүсү бүгүнкү Эхсандын мындайча айтканда сиздерден баталайын деген биздин Нурбек ажеке. Алла таалам сизден ыраазы болгон болсун. Нурбек ажеке быйыл 3-чү жолу умрага келип атат. Келерки жылга Кудай буйруса деп жакшы ниет кылып атат, чоң ажыга келейин деп. Былтыр дагы элден бата алган эле, быйыл дагы өзгөчө келе атып, мына бир ай алдың эле не зайындык кылып койгон. Кудай буйруса мен Мадинага барсам, ошол Мадинадагы Эхсанды мага бериңиздер деп суранып, кайра суранып, сиздерден бир баталайын деп турат. Сиздер кайрадан айтайын, пайгамбарыбыздын конокторусуздар. Ошол келген ар бир инсанга мындайча айтканда ошондой бир мамиле көрсөтүшүбүз керек, пайгамбарыбыздын конокторундай. Бүгүн кайрадан ушул Нурбек ажекеден Алла таалам ыраазы болсун, курбандык чалып, анан эхсан кылып ниетини Алла таалам кабыл кылган болсун. Биз тамак жегенден кийин батасын кылабыз, уруксат берсеңиздер. Мына курма арабтарда нахла деп коет. Угултабы? Нахла дарагы. Бул курма дарагы карасаңыздар, башка дарактардан бир гана ушул курма дарагы өзгөчө экен. Бардык дарактар бири-бириге окшошуп кеткен болсо, бул курма дарагы дарактарга окшошпойт экен. Бул адамга окшош экен. Караңыздар. Нахланы кээ бир алымдар мындай чечмен эткен. Нахла деген сөз баягы уунду элейт го, уунду элегенден калып калган эмне деп коет бизде? Кебек дейт, улпак деп коет. Мына ошол кебек же улпак дегендей топуракты элегенден калган ошо калындысыны нахла деп коет экен. Нахла. Мындайча айтканда адам атанын топурагыны баягы периште алып келип туруп, Азраил периште алып келип, ар жерден чымчылап алып келип туруп, баягыны кайрадан жасап не кылганда эленет экен да. Анан эленгенден калганыны мындайча айтканда жана кебек сыяктуу эмнеси калындысынан Кудай таалам мына даракты жаратыптыр. Курма дарагын жаратыптыр. Демек, адам атабыздын топурагы менен, адамдын топурагы менен курманын топурагы бир экен. Көрүңүздөр. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдагы курма силердин адам атан, мындай айтканда адам атаңардын бир тууганы деп атат. Адам менен курманын топурагы бир тууган экен. Бул аты же сырткы кебетеси дарак болгону менен жашоосу адамга ушунчалык окшош экен. Мен сиздерге бир канча нерсени эсептеп өтөм. Ар бир даракты кескен мезгилде, мындайча айтканда, башын кесип койсоңуз, жанынан жаңы бутактар чыгып, өрүк, алма, башка дарактар жашарат, туурабы? Бир гана курма дарагы ошол өсүп турган башыны кесип койгон болсоңуз, өлүм, мындай айтканда, жашоосу токтойт экен, өлүп калат экен. Же ошол жерге катуураак бир удар тийген болсо, өлөт экен. Адамдын колуну, бутуну кесип койсоңуз, жашай берет экен. Качан башын алып койгон болсоңуз, жашоосу токтойт экен. Мына ошол сыяктуу бул курманын дагы башыны алып сала турган болсоңуз, өлөт экен. Бул курма дарагыны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү сахабалар менен олтуруп, дарактардын ичинде адамга окшогон ушундай бир дарак бар дейт. Ар бир эмнеси адамдарга пайдалуу дейт. Ал кайсы деп сахабаларга суроо узатат. Ошондо Абдулла деген сахаба радиаллаху ан, Омар ибн Хаттабтын уулу Абдулла мен билдим курма экен дейт. Бирок арабызда улуу сахабалар болгондуктан айткандан тартындым дейт. Кийин Омар ибн Хаттабка атасына, "О атаке, мен ошону курма экенин билдим" дейт. Курма демек ар бир абалы, ар бир нерсеси мындайча айтканда адамдын жашоосуга пайдалуу экен. Аны бир аздан да эсептейбиз. Демек, бул курма Кудай таалам ушундай жаратып коюптур, адамдын кемчилик мындай адамга керектүү нерселерди курма бизге берет экен. Мунун түрлөрү өтө көп экен. Мисалы, кээ бир адамдар карасаңыз сары түстө, же мага окшош кара түстө, же көгүш түстө сыяктуу курмалардын дагы түрлөрү өтө көп. Мунун чоң, семиз, арык, дагы кандай кыскасы. Кээ бирлердин ичинде курмалардын ичинде составында эмнелер бар? Адамга керек болгон, мисалы темир, кальциум, дагы эмне деген нерселер болгон болсо, ошонун муктаждыгын курмага Алла таалам коюп коюптур. Бирөөсүндө шекери көбүрөөк, бирөөсүндө темири көбүрөөк дегендей. Көрүңүздөрбү? Адамды дагы топурагын Алла таалам баягы Азраил периштеге буйруганда топуракты ар жерден чымчылап алып кеткен экен. Ошон үчүн адамдардын түстөрү да башкача, адамдардын жашоосу да башкача, кылык жоругу да башкача дегендей.
Бул курма дагы ошондой экен, ар кандай. Кудай буюрса бул жерде базар бар экен, көрөсүздөр. Ар кандай курма эмнелери бар, мөмөлөр бар. Мына курма дарагы көчөтү менен эмне болот, көчөтү менен өсөт. Балким кыдырсаңдар көрөсүздөр, жанынан чыгат экен. Баягы көчөттөрү. Анан Куранда айткандай, бара төрөлгөн наристе хаулейни камилейни, бир эненин колунда 2 жыл баягы сүтүн эмип чоңойт экен. Мына ошол сыяктуу курма дагы эне курманын айланасында 1 метр, 1,5 метр айланасында эгилет экен. 1,5-2 жыл ошонун несинин сүтүн эмип чоңойт экен. Эгер алыста бир калган болсо, же өлүп калат экен, же жапай болуп калат экен. Көрүңүздөрбү? Андан кийин мунун тамыры сууну ушунчалык талап кылат экен, башы ысыкты талап кылат экен. Бул адам сыяктуу өтө назик бир дарак болот экен. Буга ошондой мамиле көрсөтүш керек, этият кылыш керек дейт курманы. Анан бул курма дарагы Куран баягы биздин аалымдарыбыз бир аял, караңыздар, бир аял балагатка толгон мезгилде 9 жашынан башталган болсо, бул ысык жерлерде, бизде 12 жаштардан балагатка толот экен. Мына ошондой жашта бул дагы түшүм алып баштайт экен. Анан китептерде 50-55 жашка чейин мындайча айтканда баягы эне төрөшү мүмкүн экен. Андан кийин токтойт. Мына ошол сыяктуу бул да 60 жашка чейин түшүм бериши мүмкүн экен, 60 жашка чейин. Андан кийин токтойт экен. Анан курма дарактардын ичинде эне курмалар бар экен, анан ата курмалар болот экен. Бир канча эне курманын арасына бир ата курманы эмне кылып коет экен, эгип коет экен. Мына ошол ата курмасынан жазында эмне чыгат экен, чаңдаштыра турган нерсе чыгат экен. Анан бул эне курмадан дагы ошондой бир гүлдөйт экен. Анан муну баягы шактардан эмнелерин алып туруп, анан баягы чачынын ортосуна жакшылап байлап, баягынын ичине салып коет экен. Ошо менен эмне болот экен, баягы чаңдашып, анан мөмө түшүм берет экен. Кээде бир аздан кийин көрөсүздөр, түшүм азайып калган мезгилде жасалма баягы чаңдаштыруулар жасайт экен. Ошол ата курмасынан ошо чаңдаштырып аткан тал'ун нахил деп коет. Ошондой бир нелер чыккан нерсени чогултуп туруп, ата идишке салып койгон. Мына ошону дагы эгерде кимдир бирөө балалуу боло албайган үй бүлөлөр болгон болсо, ошону колдонуп ичип эмне кылган болсо, кээ бир уктап калган клеткаларды ойготот экен. Кудай таалам ошондой кылып жаратып коюптур. Көрдүңүздөрбү? Анан бул курмалар карасаңыздар 25 метрге чейин узарат экен. 20-25 метрге чейин узарат экен. Эне курмалары ушундай бир сулуу келет экен, мына чачтары узун, бойлору узун келет экен. Анан ортого ата курмалары мына окшош бир аз жүдөгөн нелер болот экен мындай. Өзүнө карабайт мындай. Бир жагы семирип кеткен, эмне болуп кеткен мындай кыскасы. Бул курмалар, урматтуу аталар, апалар, Кудай таалам пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мезгилинде карасаңыздар, пайгамбарыбыздын жашоосунда 2 несі болгон экен, азык болгон экен. Саудатан. Биринчиси замзам суу, экинчиси курма мөмөсү. Мына ошо менен пайгамбар жан баккан экен. Кээ бир ушундай учурлар болгон экен, ачкачылык, каатчылык болуп, кургачылык болгон мезгилде сахабалар курма менен жан баккан экен. Кээде ушунчалык абал болгон экен, баягы курманын данеги менен жан баккан экен. Данегин соруп, ошо менен жан багышкан экен сахабалар. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көптөгөн хадистеринде иттаку, өзүңөрдү тозок отунан бишибри тамыр дейт. Тамырдын курманын жарымычалык нерсе менен болсо дагы өзүңөрдү тозок отунан сактагыла дейт. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жашоосунда курманын неси өтө чоң болгон экен. Үйдө курманын мөмөсү туруш керек экен. Бул курма мөмөсү ырыскыны тартат экен. Анан курмалардын ичинде кара курма бар. Аты ажва деп коет. Ажва курмасы. Ажва. Ажва деген сөз эмне десе, күйүк деген билгизет экен. Күйүп калган деген билгизет экен. Мына ошол күйүк курманы бул дүйнөгө таанылган пайгамбар курмасы деп коет. Рываяттарда бир яхуди, бир еврей келет да пайгамбарыбыз шылдыңдап эмне дейт? Күйүп калган талын алып келет. Мына курманын бир талы күйүп калган талын алып келип туруп, эгер сен чыныгы пайгамбар болгон болсоң, бир можизаңды көрсөтчү деп туруп, астына таштап коет. Пайгамбарыбыз ошол күйүп калган талды алып туруп, анан
биздин тилде кыйыштыруу деген нерсе бар, улап коюу деп. Баягы алмаларды улайт го жазында. Ошого окшоп туруп курмандагы пайгамбарыбыз эмне кылат экен, кыйыштырат экен, улайт экен. Анан көп убакыт өтпөй баягы көктөп мындайча айтканда кадимкидей курма болуп, кийин анан түшүм берген экен. Ошол курманын атыны ажва курмасы деп коет, же пайгамбар курмасы деп коет. Түсү кара болот. Ошол курмалар, бул курмалар, урматтуу бир туугандар, бул бештин несі экен, дарагы, мөмөсү экен. Эрте менен 3-түү, 5-ти деп рубайттарда келет. Ким ажва курмасынан 3-түү, 5-ти, так 7-ни ач карынга жеген болсо, эрте менен кечинде адамга тийген баягы сыйкыр деген нерселер бар го, ошонун баарын тазалайт экен. Тазалайт экен. Көрдүңүздөрбү? Куранда Иса пайгамбардын апасы ким? Иса пайгамбардын Марьям, Азирети Марьям радиаллаху анха. Алла Таала андан ыраазы болсун дейбиз. Пайгамбар болгон эмес, бирок аял затында орду жогору экен. Марьям энебиз. Ошол Марьям энебиз мындайча айтканда Иса пайгамбарды төрөгөн мужиза, атасыз. Анан боюна бүткөн мезгилде төрөштүн алдынан вахузи илейки бижизин нахлати. Бая төрөт мезгили ушунчалык кыйын болот, толготуу кыйын болот. Ошондо Аллах Тааладан буйрук келет экен, алдыңдагы курманы силктейт экен. Сага тусакит илейки жаңы бышкан курмалар түшөт дейт. Бул Куран аяттын мааниси ушундай экен. Мунан алымдар эмне дейт? Аял затында жашоосунда курма өтө маанилүү экен. Бул курма бир эле баягы ден соолук үчүн эмес, ар кандай эмнелерге жардам берет экен. Өзгөчө ошол Курандагы ошол аятта алымдарыбыз тафсилдеп атып эмне дейт экен? Төрөштөн алдың дагы бир канча айлар курманы жеген болсо, төрөткө жардам берет экен. Көрдүңүздөрбү? Демек, урматтуу бир туугандар, бул курма ушундай бир эмне экен? Кудай Тааланын бизге берген неамат экен. Бул биздин жашообузда өтө маанилүү экен. Бул жерден көзүңүздөр көрөсүздөр, басында көрөсүздөр, жаккан болсо бул жерден же Меккеде